Рустам аке менен ушул Умар аке. Булардын азыр мага берип аткан суроолору берет. Мен ошолорго жооп берем. Силер ошол видеодо ошол суроолор силерде болсо, силер дагы ошол суроолорго жооп аласыңар деп ойлоймун. Ошого мына Рустам акенин биринчи суроосуна кулак салайлы. Рустам аке, сизде ошол Сөлжан багыш боюнча эң кызыктырган кайсы суроо болду? Мени Сөлжан багыш боюнча кызыктырган интернеттен көрүп сизге bu Kaliforniya çuval çaylarında bu Sovyet mezgili tügende bu Rustam Bank deb O'zbekistonda Rustam aka. O'qitdan Sovet battida. Endi shunga ko'rib qolib sizni bilib sizdan telefon chalib qayerda desam kelishdaman dedi. Shunaqa bir gelaylik bir konsultatsiya olaylik, bizlar qilaylik degan maqsadda bizlar keldik endi buni qanday kelishga qanday. Nima Rustam aka hozir bu jönde aytып кетсек, мына Rustam Bank деп ошол киши муну багып жүрөт. Биздин өзүбүздө бир эжебиз бар, бияктара кандай эжебиз бар. Алдагы бир 45 жылдан бери багып жүрүшөт. Булар эң чоң жакшы устаздар да. Булар ошол Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы багы ушул Сөлжан багуучулардын эң немелери, кыйын адамдары ушулар. Мына биз багы сурап немени Меккени таптыр дейт го. Биз дагы кызыгуу менен аракет кылып, мына Калифорния Сөлжандарын алып келип багып атабыз бул жерде. Биз баккан учурга мына кышкы мезгилде калды, биз кыштык мезгилде алып келип алдык. Ошондон кийин ошол интернеттен көрүп, өзүбүзгө бизге саткан адамдардан сурап, мына кышкы варианты мындай болот экен да. Мына кыркты эмес эндүүлүгүн 5 метр кылат экен. Бийиктигин 2 метр кылып үйүп туруп, анан ортосун арыкча кылып, мындай лайчылагандай кылып туруп, анан ушуга шланганы таштап коет экенсиздер. Бир неделе почти. Бир неделе ар жерине таштап бул аябай чылкылдап суу болгондон кийин анан ошол мына немени Сөлжанды башка бурттан алганда, мисалы үчүн бияка жүрүңүздөр. Мына бул варианты, жайлы варианты. Мына азыр жайгасы ушундай эле багабыз. Мына Сөлжанды жайгасы ушундай эле багабыз. Мына Сөлжан ушул буртта жашай берет. Жайнасы. Бул бурттун эндүүлүгү 1.20-1.30, бийиктиги 50 см болот. Ушуда жашайт. Анан ушул күз мезгилге келди. Келгенден кийин биз эмне кылабыз? Мындай обыкновенный неменин ящиктери мына. Ушул ящикке жаңы азык салабыз. Жаңы азык кандай болот? 4 айдан ашкан эшикте жаткан кык болуш керек. Уйдуку, койдуку, жылкынык. Ошону суулап туруп, анан мына ушул ящикти мынанын капталына мына жийип чыгабыз. Үстүнөн бери бардыгын облепить этип жийип чыккандан кийин мына ушул Сөлжан жөрмөлөп буга чыгат. Жөрмөлөп буга чыккандан кийин биз ушул жөрмөлөп чыккан Сөлжанды алып туруп, анан кийин мына ушул буртка мына жерге. Мынандагы туруп одарабыз. Одарып эле төгүп туруп ящикти алып кое беребиз. Анан мына ушул 2 метрлик үйүлгөн кырктын ичине баягы Сөлжандар өздөрү кирип кетет дагы өздөрүнө эң благоприятный температура. Ошонун ичине чейин кирип барат дагы, ысыса берагыраак чыгат. Муздап кетсе ичкерирээк кирип ушунун ичинде жашай берет. Бул эми зимний вариант, кышка даярдаганда. Жайкысы мынандай эле, жайкысын ушундай кылып эле 4 айдан ашкан көн керек, 2 жылга жетпеш керек кык. Эгерде 2 жылдан өтүп кетсе, Сөлжан жей турган эч нерсе жок болуп калат. 4 айга жетпесе, бунун ичинде аммиак, тяжелый немелер, газдар, эмелер бардыгы кетпеген болот да, эшикте турган болуш керек. Буга жамгыр жаайт, шамал болот, күн тиет. Ошонун бардыгы тазаланып учуп кеткенден кийин анан буну алып келип туруп, кыркты жайып туруп, буну нымдайсыздар. Бир нымдап, эртеси күнү дагы бир нымдап, кыштын күнү 3 күндөн интервал болсо, жайдын күнү 1 күндөн эле. 3 жолу нымдайсыздар дагы, анан кийин мына баш жагына акелет. Баш жагына мына жерге, мына уйдуку боло турган болсо, ушул жерге 100 килограмм жылкынын, кыгын. Ушул жерге коесуздар дагы, анан кийин мына ушул мына сиздерге барган мына 10 килограммдык
Сөлжанды мынаны. Мына 10 килограмм сөлжан. Бұл жерде бардық емелері бар. Сөлжанның ұлықтары, емелері бардығы бар. Ушунун ичинде. Мына ушул жылқының кыгынана мынандағы туруп одар коесуздар. Жылқының кыгыны сулап коесуздар. Аны дагы сулап даяр кылып коесуздар. Анан ошол сөлжан мына жылқының кыгында аябай белоктар көп, мына жей турган бардык эмелер болгондугу үчүн ошол жерде баягы бул уруктук сөлжанда сөлжан көп болбойт. Ал жерде эң основной кокон, малек, ювелин деп коет. Ушулар болот. Ошолор анан кийин ошол жерде 30 күн жашагандан кийин уже 15 миңге чейин өсүп чыгат. Мындай сөлжандар. Мындай. Ушулар чыгат дагы. Ушулар чыгып туруп анан кийин мынабы биздин уйдун кыгына же койдун кыгына нападение кылат дагы, анан ошону жеп баштайт. Мына ушул 6 ай иштегенден кийин максимум, а так 4 айда мына ушул эмени таптаза кылып туруп, биогумус кылып туруп, бул башынан наркы башынан чыгып кетет. Анан силер уже дагы 1 тонна көңдү алып келип ояка улап коюшуңар керек, чтобы бул жак таза жейилип чыгып кетиш үчүн буга эмне 4 ай убакыт керек да. Нарака өтүп кеткенден кийин мына жерде алып туруп, кесип алып туруп, калбырдан өткөзүп, помидорго да сала бересиздер, капустага, бакка, budayga, arpaga, bardıq uşul өсімдіктерді işlete бересіздер. Анан bunun en жақсы нәрсесі, bunun сөлжандың количествосы қаншалық көп болған болса, ошончолук обработкасы көп болады да. Тез немеден баягындай бизнес тармагына чыгып кетсеңиздер болот. Бул жерде biz азыр акцентти эмнеге коюшубуз керек? Мына сөлжанды көбөйтүп туруп, мына биогумуска коюшубуз керек. Биогумустун эң негизги нерсеси буларда минералдык заттар ончо көп болбогону менен буларда микроорганизмдер бар. Именно биздин почваны иштете турган микроорганизмдер ушулар биздин ушул Кыргызстандагы азыркы азотту салып, башканы салып жерлердин бардыгын билдиргөнүбүз үчүн азыр наркоман болуп калды да жер. Ушуларды мына микроорганизмдер кайра калыбына келтирип туруп, баягы эритип, баягы благоприятный формага келтирип өсүмдүккө бере алат да ушулар. Мына ушуга аракет кылышыбыз керек. Эгерде микроорганизмдер ал жерге баргандан кийин естественный путем өсүмдүк уже иммунитет алат дагы өзүнө келген каршылаштар менен күрөшө баштайт. Бунун өсүмдүктүн астында көптөгөн курт кумурскалар пайда болот. Зыянкечтердин үстүнөн зыянкечтер пайда болот. Ошондо анан кийин баланс пайда болот. Мына биздин тоодогу алмалар бар го. Тодок алмалардын астына эч ким азот бербейт, амофос сеппейт, аны обработка кылбайт, тайфун сеппейт, скор кылбайт, бирок жылыга боло берет. Себеби дегенде ал жерде ушул Алла субханаху ва таала өзү ол жерде баланс кылып койгон да. Ал жерде жетиштүү түрдө зыянкеч бар. А зыянкечтердин онун үстүнөн алардын зыянкечтерин берип, аларды тазалап, биздин ырыскыбызды эсептелүү түрдө гана берет. Жылыга алат алма, жылыга сонун болот, жылыга курту жок болот. Мына кайрадан ошол жерлерди калыбына келтирип, биз дагы ошол мурунку алмусактан берки болуп аткан ошол күрөштү өзүнүн циклына салып коюшубуз керек. Мына ошондо анан кийин биз дары-дармектерден, минералдардан, пестицид, гербицид, фунгицид бардыгынан биз кутулабыз да. Мына ошого үндөп жатабыз да биз. Бардык сөл жыланчылар азыр бардык ушуга үндөп атат да. Мына азыр мына 1 гектар жерде эгерде 100 жылдан бери аргизот салынып турган болсо дагы 1 гектар жерде 7 тонна биогумус оңдойт да. Анан кийинки жылы 3 тонна, кийинки жылы 2 тонна, кийинки жылы 1 тонна алып туруп, биз жерибизди уже биринчи калыбына келтирип алгандан кийин 1 жылда биз мисалы үчүн 30 тонна, 15 тонна картошка алып алсак, ошолор 70, 80, 100 тоннага чейин барат да. Мына ушуну менен алып барабыз. Мунун бардыгын эми бизге чейин жасап келишкен, бунун эч кандай ашамы жок. Сөлжанды жөнөкөй эле эч жерде окубаган фермерлер баккан. Буга мисалы үчүн илимдин кереги жок. Буга эң самый главный ушу азыгы ууланбаган болсо, сөлжан таза болсо, ооруп аткан сөлжан болсо, ону көрсөтүп туруп энтомологдорго аны оңдоп койсо болот. Любой эмени малды оңдогондой буну да оңдойт да. Эми bunun en birinci paydası mına 1 tonna kıhta alaylı. Azır en kımbat olsa 2000 soğuk alabız.
Turabı. Alып kelip mınдай kılıp töktük. 2000 so'm ketdi. 10.000 so'mga 10 kilogram sölcan aldık. Janaga saldık. 4 aydan içinde biz ne переработка kılıp büttü. Bu yerde 600 kilogram biyogumuz çıkardı. Bu degen 15.000 so'm akça oldu. Adan keyin mına özü olsa 10 esege köbeydi. 100 kilo sölcan buladi. Siz oşol emeni satıp taştap turup ele özüңүздүн акчаңызды чыгарып алып туруp, дагы кыгап келип туруп, дагы жазып мынча расход кылдым деп. Мына 100 килограмм сөлжанды ошол 1 КАМАЗ 20 тонна кыкка салып койсоңуз болот. Келерге мынандай кылып үйүп койсоңуз, мына зимний вариант кылып эле сразу күзүндөсө. А жазда уже сизге полностью уже мынаны 20 тонна кыкты полностью переработка кылып туруп, сизге 12 тонна биогумус берет. 12 тонна биогумусты сиз 20 сомдон бергениңизде сизде 240 миң болот. Анан 6 айдын ичинде ошол 100 кило сөлжан уже 1 тонна сөлжан болот. 1 тонна сөлжан болуп, анан сөлжанды канчалык силер көбөйтсөңөр, ошончолук выработкаңар көп болот. Ошон үчүн сөлжанды көбөйткөндүн аракетин кылыш керек да. Көбөйтөбүз керек. Бул любой малга бир айда 2 жол жумуртка түшөт. Эркеги 15, ургатысы 16 неме, юбилин чыгарат неме, коконун ичине. Сурай бериңиздер, кандай суроолор болсо. Мына яшыгынан көп коюш деген эмне коюңуз? Bunun üstüne hazır buna çıkarıp atağız. Sölcandı hazır bunun üstüne çıkarabız. Sölcandı çıkar. Çıkandan keyin biz mınday коробкаларга формировать etip turup mınday. Bunu biz ertege mına Bişkектegi, Narındagı, Göldögü bizi kardarlarga jönötöbüz. Ularдын баардыгы 10 kilodan Ооба, заказ болгон. Ушулардын баардыгы кетет. Мына ушул баштан дейин атайын баардыгы заказ. Bunda pul iş gerek yok. Alıp koydunuz yani bunu yaşına tutarsanız. Bunu hazır biz pişirip atабыз да. Мына ушул ящикке, мынаны салгандан кийин судан коюп туруп биз коюп коебуз. Бул баягы кичинекей осуптар буга киргенден 15 күндө бул бушат. 15 күндө булар баардыгы ушул жерге кокун, малек баардыгын чыгаргандан кийин 15 күндөн кийин биз сатабыз. Ушуну апарып туруп 1 тонна кыкка салгандан кийин мында 10 миңден 15 миңге чейин гарантия осуп чыгып берет да. Biz bunu bağ atабыз. Bu yerде азыр юбилейдер эмелерден. Дагы 4 күндөн кийин уже бул кетет. Мына ушундай хитристтери бар экен, немелери бар экен, шулардын баардыгын интернеттен көрүп, сурап үйрөнүп, биз дагы түзгөнө бир неме болуп калдык да. İsminiz neydi? Abdullah. Abdullah aka. Hazır başta bundan 4 günden önce dayar bular ekan. 4 күндөн уже сатыкка даяр. Hazır men mınандай 1 tonna göngdü hazır tayarlasam. Ооба, 1 tonna. Nasipse bugün tayarlasam. Uçuna 100 kilogram жылкынын кыгын коесуз. 100 kilogram. Taptım. Ana bunu kuru koyalım. Biz de kuru damlar da. Bolur. Sulaysa siz. Sulayıp koysak күзгө да турса менде hazır. Hazır endi aytайын майда. May. Мына июнь, июль, август, сентябрь, октябрь уже полный тытып жок кылып берет. Турса анан мен мынандай кылып göngdü 20 tonna göngsam. Кыласыз, ооба. Мынаны тонну уже аламын анда. Ооба, ошого улап эле коесуз жаныга. Өздөрү эле чыгып кетет ошого иштеп. Же койгондон кийин. Же болгондон кийин бул учуга чыгат. Жеп кып-кызыл болуп, учуда топтолуп калышат. Анан ошону эле эгерде кааласаңыз мындай ящикке коюп туруп, чыгарып алып туруп, апарып туруп, алысыраак болсо 5-6 километр. Ошоко апарсаңыз болот. Жок дей турган болсо ошону да клеенкага салып туруп эле, ошол жерге мындай кык үйсөңүз, бардыгы ошого туруп көтөрүп апарып эле чачып бересиз. Болду, ошонун ичиге кирип кетишет. Ооба. Эгин эккендей эле, эгиндей эле чача бересиз. Суу, анан кийин мына күнүгө суу куюш керек мынага. Күнүгө. Анан кийин багындай брызгыл, мындай шлангды мындай струя эмес, брызгылка кылып койгон учуга. Сол брызгыт этип, мындай кылып брызгыт этип куюп коесуздар. Сулуу, нымдуулугу жакшы болуп турса, булар иштей берет. Hazır tupraktan taşkana 10 kilo bakmasın size. Bu tuprağın menен satılат экен. Tuprağın menен ошонун ичинде баардык сөлжандар ушунун ичинде. Ушу Hadi ben size tukumlarını göstereyim buna. Ona tukumlarını ağargan. Şular da aparıp durup 1 ay koygonunuzdan keyin, ana keyin sizge tolluk Mına жаңы çıktı da mınalar.
Мына чоң осыптары мынандай içinde мындай кольцосы болады. Уже булар тұқым қоя тұрғандары ушундай болады. Мынаның içi жық майда ювелин менен и кокон. Шу жерде гарантия 10-дан 15 миңге чейин осып чыгат да. Ювелин менен кокон дегениз бул кичине балдары деген. Ювелин дегени, ооба, азыр ювелин дегени мынаны малек деп коет, мынаны. Ичкесине. Малек жаштар. Анан кийин жаңы чыккандары бар эмеден? Тұқымдан жаңы кызарып, мындай болуп чыгат. Ол ювелин экен. Ол жаман жиптей эле ичке болот. Мынаны ювелин дейт ал. Мына ювелин дейт. Мына ушу ювелин. Мен жаңы чыкканы да бул жумурткадан. Мун чыкканыга уже 1 апта болуп калды. Анан кийин азыр кокону бар. Мунун азыр коконун таап берем. Мына кокону мына кувшинчик. İçine, mına uşunun içinden çıkart ana. Tukumu. Mına. Şuradan çıkarttağı, ana uşul bardık göngden anan keyin, уже 30 gün bakkanlardan keyin bardık göngdi jey turgan boldu. Jep, polnu переработка ушуда. Azdan 4 günden keyin mınalar düşat, uşkandan keyin уже Bişkek'e, mınaranga, kölgö, Talaska var, Jokoçunun kölgü var, Musa kasitleri var. Men aka onda bir onu alsam. Onday qilsam. Bugun kunimizga payshanba bo'ldi. Bozor kunga tayyor bo'lar ekanda. Bozor kunga tayyor. Bozor kuni kelib, bir hozir mana bittasi qancha so'mga olib ketadi? Bul 10 ming so'm bo'ladi, bir korobkasi. Bir korobka 10 mingga berasiz. Ova. Bul urug'liq so'ljan uchun, o'shaning uchun 10 mingga sotiladi. Ancha-muncha konsultatsiya beraverasiz telefon sizdan aplikasiyaga sizga mucho bo'lib qolamiz. Bizden so'ljan olganlarda konsultatsiya bezatkazdi. Bizde Telegram gruppamiz var. O yerde 4 mingdan oshiq so'ljanchilar var. O'sha qo'shilib olib, Respublikada shuncha bor. Bizning respublikada bardiq so'rov javoblarni, пожалуйста, berib olib, bemalol qachondan izlab yuribdi bu meshtani. Aka bir pastale bunday 1-2 ay baqqaningizda уже bunun tilini bilib olasiz. Malga o'xshashli narsa ekan-da bu. Buni жылуулuk kerak ekan. Yaxshi жылуу yerler bo'lsa, yaxshi жылуу yerler bo'lsa, bizde qishda bu yerda turaverib, rosa uyimizda saman salamiz, nima qilamiz, utiblat etamiz. Boshqa olib kelasiz hozir. Ana, keladi, bu yerga dag'i bir 6 xova go'nkret ekan. Уже mına bu былтыркысы misol uchun 2 xova bo'lsa, 2 xova bir tomon bo'lsa, bu shu 5 xova bo'ladi. 5 xova kirgizib, уже как положено uyib, уже dayardaymiz. Qishga уже dayardab, sulab, dayardab, уже 1 ay murun harakat qilamiz. Andan keyin bu yoqdan bir 400 ta yashik qo'yib chiqarib turib, bu yoqqa o'darib tashlaymiz, javob tashlaymiz. O'shol andan qayra jazindasi 4000 ta yashik bo'lib qayra chiqadi. Ochqanda. Men buni aytar edim-da, buna bo'yini aka, bunday qilib o'ylab, bu sal egizroq qilib o'ylab, nemesin stеналарını qalın qilib, ana plastik menen обшивать etib, ayneklerin içine qo'yib, ana bayağında su nemeni haligi buğunu tarta turgan вытяжкаларды qo'yib, anan tagini теплый pol qilib turib, bir uzunasını 40 metr, şirinasını bir 10 metr qilib bir saray salib olish kerak ekanda, ostini теплый pol qilib turib. Ana 365 gün işlet ekanda, hozir qanday ishlab atsa, o'shonday ishlab berib turadi ekanda. Agarda bir 10 milyon o'sibga jetib olsang, o'shoning ichinde. Elestet ko'r, kuniga 4 tonnadan nemeni 40 salib turib, o'sha yerdan sen 2 tonnadan minimum biohumus chiqarib berib tursa. Biohumusning nemesi qishindasi 30 ga ko'tariladi, jazindasi 20 ga tushadi. Biohumus oladigan klientlar bor. Haydi o'shuncha. Hozir klient bunday biohumus yo'q o'tiramizda. Menda hozir bir ichot qilib 70 santim ikkita mol endi 2 yozib aytiraversa, bunda mol baylagan yerimiz bor-da, qo'ramiz. Oxirida o'rtasi betonda. Endi bir 70 santimetrda u. O'shunda boqsam bo'larmi bilib kuzga davr. Kuzga o'sha yerda boqsangiz bo'ladi. Qishindasi bunday qilasiz-da. Kuzgadarli bu yerda boqsa bo'ladi. Eshikda sirtqala jo'nda yerda bunday o'yib turib, 50 santimetr o'yib turib, misol uchun shu yerda bo'lsa, bir 10 metr o'yib turib, oyog'ini uzunroq qilib turib, 1 metr qilib turib,
10 metr qilib o'sha o'ngni solib turib, o'sha 20 kilo solib qo'yib turganmiz, o'shani polni переработка. Hozir men 10 kilo olib borib, buni majbur 1-2 tonna bir portada qilsam bo'lar ekan-da, paka. 1 tonna qilib bo'ladi. 1 tonna keladi. 1 tonna. Keyin kishiga shu endi menda joy shu 70 santimetrlar bo'ladi, shunga qilsam-chi. Hali molxonam ichida molim yo'q-da hozir. Moljoq bo'lsa dag'aki buning Lekin issig'ida molxonani ko'radi. mayli. Baribir o'sha хотя бы jo'q deganda 1,5 metr qilib uyishimiz kerak aka. O'sha ustini oqirning ustini. Чтобы oyoqdan bu yoqdan suv kelib, o'ziga bularga приятный bir joy topib olib yashash kerak-da bu. Baatra bo'lsa issiqroq bo'ladi. Nova. Unda yonboshini ko'tarib narsa qilishimiz kerak edi. Uni apalib kelmagani qo'shib qo'yib ko'tarib oxirida yozgan. Shunday qilsa bo'ladi. Bundan aka buni boqqandan hech qo'rqmangizlar. O'lib qolmaydi. Bizda живучий. Misol uchun Rustam aka qamalib ketganda, Rustam aka o'zining o'qigan so'zida Rustam aka qamalib ketib, turmadan chiqqandan keyin uyga kelib, ne qilsam ekan, qanday ish qilsam ekan desa, qiz aytibdi-da, "Ota, esingizda boyagi nimalar, chuvalchanglar bor-da." Endi o'sha chuvalchanglar boyagi nimada bor degan odamlar talab olib nima qilganda, deydi, "Görsə bizdə qap kelib o'shani nimani molxonaning janniga to'gib, jilg'a go'ng solib turdik, o'shalar o'sha yerda bor degan ekan. Sharttala turib borib qarasa, Kaliforniyskiy ekan. Bu kishi taniydi uni. Zat qayradan ishini boshlab olgan ekan. 20 yil bir yerda turgan ekan. Hech yoqqa o'lmaydi, hech balo bo'lmaydi. Buni bag'oringizlar, hech qanday xijolatchiligi yo'q. Bunda devorimiz bor-da, endi tuproq suvga bo'lmaydi-da. Shu plyonkaga qodab turib, bazraq qilsak bo'lar-da, endi plyonka devorga qodasak. Endi bundan dualga tegizlashga harakat qilish kerak. Dualdan suv uradi-da. Buni o'rtaga harakat qilish kerak. O'rtaga borat qilsa bo'ladi, miksa bo'ladi. O'rtaga qancha bo'lsa, paqurni qo'shib quyib qo'ying, hech bo'ladi. Hech narsa bo'ladi. Buna tug'anlar endi общий nima bo'ldi? Mana katta savol. Endi men sizga